Ошто Кыргыз-Кытай компаниялары таштандыны иштетүүчү завод курат. 10 июнда Ош шаарында таштандыларды утилдештирүү боюнча заводдун курулушуна мезгил кутуусу салынды. Иш-чарага Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев баштаган бийлик өкүлдөрү жана кытайлык компаниянын жетекчиси катышты. 2025-жылы 3-мартта долбоорду ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол коюлган. Шаар мэри Жеңишбек Токтурбаев заводду куруунун алгачкы этабында таштандыларды иштетүүчү электр станциясы курулаарын айтты. Ал күнүнө 850 тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү кубаттуулугуна ээ болуп, саатына 30 мегаватт электр энергиясын өндүрө алат. Кийинки этаптарда жылуулук энергиясын өндүрүү да пландалып, 300 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясын куруу каралган. Мэриянын маалыматына караганда, жыл сайын Ош шаарында орточо 200 000 тонна таштанды чыгат. Буга чейин алар ачык полигондордо чогулуп, шаардын абасын булгап келген. Эми заманбап технологиялар менен кайра иштетилип, жараткычка зыяны азаят. Заводду курууга жалпы инвестициянын суммасы болжол менен 95 миллион АКШ долларын түзөт.